дүйүн жанына моржского чөм, жаман эле кийинип алгам да. Кетип баратсам эле толтура студент кыздар кирип эле Омар дешип эле, анан анда сүрөт жок, автограф алышып эле, ичинен жазып эле, анан отуруп калып атпай барчу, отуруп калса эле бир апа кирип калып, балам люкту ачып койчу деди да. Люкту түртүп атам, ачылбайт. Прям белимде чуть ли грыжа кылып алдым да. Тиги кыздар күлүп атат. Анан кийин күлүп бүткөндөн кийин ача албаган, отургандан кийин аны водитель айтып атпайбы, ал сыртынан кулп менен бекилүү депчи. Аби жөн эле туруп алып ошолорго уят кылып өтүп, биринчи Омардын образында аябай таанымал болгондо ушундай ситуация болгон. Омар өз учурунда дейт эң популярдуулардын бири болду. Популярность түшүп баштады. Мечитке барганда бир жолу бир киши көрүп, шайтанды көргөн эле, астафыралла, ташташ керек ал нерсени деп, мындай аябай катуу эме кылган. Жүрөктөн балким чыгардым окшойт өзүм насильно элечи. Кабактарды ырдап баштаганыңыз. Ырчылар ичет, эс алат, баягы туруктуу үй бүлөлүк жашоосу жок деген, балким аларды баягы билбестик, тааныбастык болгон болушу мүмкүн. Канча акча тапчы салды? $50,000 кэш берди. Вау деп, $50,000 эки спортивка немесине батат экен, чөнтөгүнөчү. Чөнтөгүнө томпойтуп эле. Новый волна деген Аябай страшно жаман болгом. Ошондо айткам өзүмө, эгер конкурстан утулуп калсам, мен Кыргызстанга барбайм депчи. Ошо устаздын сизге мындайча айтканда насаат калтырып кеткен сөзү бар экен. Бизге тилекке каршы баягы тойлордон в основном шаңдуу чыгармаларды ырдайбыз да. Ичип алган адамга апа жөнүндө ырдасаң дагы өтпөйт. Адал тойлор бар, ырдаса болот. Эми бунун баары жөн эле иллюзия болушу мүмкүн. Бирок устаз айткан кеңешин, Аллахым өмүр берсе, ошону кылганга бир шарттарды берет деп ойлойм. Бирок азырынча баягы өзүм менен алек коюш. Бирөөнү куткаруудан биринчи өзүңдү куткарат го. Самолетто деле биринчи өзүңө маска кийзет го, ошо. Өзүм бир масканы кийип жүрөм. Пока азырынча деп ойлойм.